Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 6 октябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаровдун Италияга жана ыйык тактыга болгон расмий сапары аяктады. Президент Садыр Жапаровдун Италияга жана ыйык тактыга Ватиканда 2-ден 4 октябрда болгон расмий сапары аяктады. Сапардын алкагында 3 октябрда Римде Садыр Жапаровдун Италиянын президенти Серджо Маттарелла менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Садыр Жапаров бул жолугушуу Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы акыркы 25 жылдагы биринчи жогорку деңгээлдеги жолугушуу экенин белгиледи. Андан соң Киджи сарайында президент Садыр Жапаровдун Италиянын министрлер кеңешинин төрайымы Джорджо Мелони менен расмий жолугушуу аземи болуп, андан соң эки тараптуу сүйлөшүүлөр да өттү. Ошол эле күнү мамлекет башчысы Италиянын депутаттар палатасынын спикери Лоренцо Фонтана жана Италиянын сенатынын спикери Игнацио Ла Русса менен жолугушкан. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров Италиянын ишкер жана чыгармачыл чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Мамлекет башчынын расмий сапарын алкагында Римде Кыргызстан паркынын ачылышы болуп, бизнес форумда өттү. 4 октябрда ыйык тактыда Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова Рим папасы Франциск менен жолугушту. Ошондой эле Ватиканда Садыр Жапаров ыйык тактынын Ватикандын мамлекеттик катчысы Пьетро Паралин менен жолугушуп, маданий гуманитардык кызматташуу маселелери талкууланды. Андан кийин Ватикан музейинде жана ыйык Петр соборунда экскурсия болду. Расмий сапарын аяктап 4 октябрда Садыр Жапаров Бишкекке кайтып келген. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Мыкты мугалим наамын Назгүл Каныбекова жеңип алды. Кыргызстандын эң мыкты мугалими наамын Назгүл Каныбекова жеңип алды. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен маалымдашты. Ал Ошмунун билим мектеп лицейин математика сабагынан берет. Билим берүү министрлиги мыкты мугалим сынагын жеңген адамга Бишкек шаарынан батир берилерин кабарлашкан. Төө ашууда туман каптап кар жаап жатат. Бишкек Ошуна жолунда төө ашууда туман болуп кар жаап жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Жол инспекторлору айдоочуларды Бишкек Ошуна жолунда жүрүүдө бардык коопсуздук жол эрежелерин так сактоого чакырды. Түрмөлөрдө Камчы Көлбаевдин системасы сакталып калдыбы? Кызык эле, Камчы Көлбаевди атып өлтүрүшкөндөн кийин түрмөлөрдөгү атмосфера өзгөрбөй мурдагыдай эле системанын иштегени распы? Айрым смотрящий положенистер алмашканы менен баягыдай эле башкаруу күчүндө калып, тартипти сактоо эрежелери көмүскөдө жүрүп жатабы? Союз кезинен бери жабык жайлардын жетекчилери сырткы кароолду көзөмөлгө алышканы менен ички башкарууну толук кандуу камсыздай алышпай күзөтчүлүк гана милдетти аркалап келишет эмеспи? Ал эми түрмөлөрдөгү жалпы атмосфераны ыраатка салуу Крим авторитеттеринин жазылбаган мыйзамдарына жараша өнүгүп келгени жалганбы? Ошентип Камчы Көлбаевдин көзү өткөнү менен мурдагы системанын сакталып калганында кандай сыр бар? Бул таризде күч органдарынын атайын адистери ой жорумдарын айтышы керек деп жазган Арбакейджи сайты. Бабанов баштаган байлардын гектарлаган жерлери мамлекетке өтөбү? Жергиликтүү тургундардын билдиргенине караганда Өмүрбек Бабановдун Сокулук районунда 200 гектардан ашык жери барбы? Болгондо да Воен Антоновка айыл аймагындабы? Кара таман адамдар 4-5 соттук ала албай жүрүшсө, башкасын айтып эмне кылабыз? Атайын кызмат кызыгып көрсө, бизге жеткен маалыматтар боюнча Өмүрбек Бабановдон сырткары Курманкул Зулышев, Акылбек Жапаров, Сооронбай Жээнбеков жана башкалар Лөктөрдүн Бишкек шаарына жакын аймактарда гектарлаган жерлери боюнча талкуулар жанданып келет го. Кызматтык иликтөө алынса, териштирилсе деген гана тилек. Мамлекеттик кызматтарда турушуп, жеке басарлык менен чыканактан ийиндерине чейин малып жиберишкени ушулбу деп жазган Арбакейджи сайты. Нуржигит Кадырбеков президенттик шайлоонун камын көрүүдө. Айтулуу дааватчы Нуржигит Кадырбеков Ыйман Нуруу фракциясынын лидерлигин жана мандатын өткөрүп берип $5 миллион чуусунан оңой кутулуп кетти окшойт. Бирок үйүндө жатып албай жер кыдырып эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Бал тилдүү сөзүнө арбалган көпчүлүк муюп бугушууда. Чындыгында карапайым калкты маанайына жараша сүйлөп арбап салуу чеберчилиги бар эмеспи?
Реалдуулуктан алганда Нуржигит Кадырбеков түшүп кеткен саясий рейтингин көтөрүүгө кам көрүп, алдыдагы президенттик шайлоого дымактуу даярданып жаткандай. Чет өлкөдөн каржылык ири колдоолор көрүлсө, аламанда баш оору жаратаары шексиз деп жазган Арбакейджи сайты. Өзгөндө 4 балалуу аялды өзүнүн короосунда балталап кетишти. Өзгөндө 24 жаштагы киши 28 жаштагы келинди балталап салган. Бул тууралуу Ош милициясынан билдиришти. Буга чейин соц тармак колдонуучусу Өзгөндө 4 баланын апасы өз короосунда балталанганын, балдардын кичүүсү 1 жашта экени жазылган маалымат менен бөлүшкөн. Облустук милиция бул маалыматка жооп кылып, кылмыш боюнча кабар 4 октябрь күнү түшкөнүн белгиледи. Өзгөн район Төрткөл айыл аймагынын тургуну 28 жаштагы КМ аттуу аялды өзү жашаган үйдүн короосунда балталанган. Кылмышка кошунасы шектелүүдө кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат милициянын маалыматында. Кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалганы айтылды. Сак болуңуз, шылуундар соц тармакта Улуттук банктын атынан акчалай сыйлык сунуштоодо. Улуттук банктын атынан акчалай сыйлык утуп алдыңыз деген маалымат алсаңыз ишенбеңиз, бул социалдык тармактардагы шылуундардын жаңы малы. Бул туурасында башкы банктын маалымат кызматы эскертти. Соңку маалда Улуттук банктын атынан оюн уюштуруп, күмөндүү шилтеме аркылуу кирип сыйлык алууну сунуштаган маалыматтар көбөйдү. Буга байланыштуу Улуттук банк эч кандай сыйлык койбостугун, лотерея ойнотпой тургандыгын эскертет. Шектүү шилтемелерди ачпаңыз жана ал жакка жеке маалыматыңызды жазбаңыз деп айтылат маалыматта. Улуттук банк жеке адамдарды тейлебестигин, жарандарга эсеп ачып нактала эсептешүүлөрдү жүргүзбөй турганын эскертет. Шылуундардын торуна түшкөн учурда алгач бул тууралуу тейленген банкка кабарлап, андан кийин укук коргоо органдарына арыз менен кайрылуу зарылдык айтылды. Кыргыз элим, мага жардам бериңиздер, ушинтип тамагым ооруп калды. Чет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер, жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Bir an жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсесиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Кореялык офтальмологдор чүйдө 97 адамга бекер операция жасашты. 2024 жылдын 30 сентябрынан 4 октябрына чейин Чүй облусунун Жайыл районунда Vision E-Camp Кыргызстан компаниясы тарабынан уюштурулган медициналык кайрымдуулук акциясы болуп өттү. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, Түштүк Кореядан текшерүүлөрдү жана операцияларды жүргүзүү үчүн 22 адис, анын ичинде 3 офтальмолог хирург келген. Акциянын негизги максаты Чүй облусунун Жайыл району жана ага жакын аймактардын тургундарына офтальмология тармагында медициналык жардам көрсөтүү болду. Адистер 600 бейтапты текшерип, анын ичинде 97 бейтапка катарактагы операция жасалды. Ошондой эле акциянын алкагында бейтаптарга 500гө жакын көз айнек жана тамчылаткычтар бекер таратылды. Эдил Байсалов Азиядагы кызматташтык диалогу уюмунун башкы катчысы менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов Азиядагы кызматташтык диалогу уюмунун башкы катчысы Насер Аль-Мутари менен жолугушту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Катар мамлекеттин борбору Доха шаарында мамлекет, өкмөт жана министрликтин башчыларынын катышуусунда өткөн АКДУнун 3-саммитинин жыйынтыгын чыгарышты.
Тараптар саммиттин спорт дипломатиясы темасын белгилешти. Анын алкагында өз ара аракеттенүүнүн келечегин, анын ичинде эки тараптуу кызыктырган долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашкан. Диалогдун алкагында Кыргызстандын катышуусун активдештирүү боюнча макулдашууларга жетишилди. Башкы катчы Кыргыз делегациясынын Агдуу саммитине активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров анын эң жакшы саламын жеткирүүнү өтүндү. Саммитте жарыяланган тоо күн тартибинин системасынын контекстинде Эдил Байсалов Кыргызстандын тоо жана климаттык демилгелерин колдоого үмүттөнөрүн билдирди. Сүйлөшүүнүн аягында министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Агдуунун жетекчисин Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Советбек Рустамбек уулу тарабынан 1 миллион сомдук билимдүү ноокат байге фонду уюштурулду. Депутат Рустамбек уулу Советбек тарабынан билим берүүнү колдоо багытындагы 1 миллион сомдук билимдүү ноокат байге фонду уюштурулду. Ноокат райондогу мугалимдердин жана мектеп окуучуларынын билим берүүгө болгон кызыгуусун арттыруу максатында жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзгөн билимдүү ноокат байге фонду уюштурулган. Ал байге фонду мелдештерде предметтик олимпиаданын облустук республикалык турларынын жеңүүчүлөрүнө, алтын тамга, алтын сертификат ээлерине, жылдын мыкты мугалимдерине, тарбиячыларына, 21-кылымдын интеллектуалдары кароо сынагынын жеңүүчүлөрүнө жана спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрүнө берилет. Мындай эл өкүлү бул байге фондун дагы жогорулатууну көздөп жатабыз. Быйылкы жылдын жыйынтыгына карап көрүп, жаш мугалимдерди колдоо багытында да ойлонуп жатабыз. Бүгүнкү күндө мугалимдерди колдогондор аз болууда. Бирок азыр Кыргыз Республикасынын өлкө жетекчилери бардык аракетти мугалимдик жана мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүүгө жумшоодо деп белгиледи ал. Нарындагы Ала тоо мейманканасынын жери мэрияга өттү. Өлкөдө кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз менчиктештирүү фактыларын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Нарын шаарындагы 032 жер тилкеси мамлекеттин карамагында өттү. Бул туурасында УКМКдан билдиришет. Мамлекеттик комитеттен Ала тоо мейманканасынын администрациясы жанаша жайгашкан участок катары пайдаланган аянт 2007 жылы Нарын облустук сотунун коллегиясы тарабынан тиешелүү талаптарды бузуу менен МА аттуу жаранга өтүп кеткенин айтат. Комиссия тарабынан калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлерин жеке менчикке берүүгө тыюу салууну регламенттеген жер кодексинин 78-беренесин бузуу фактылары аныкталган. Бул Нарын облустук сотунун коллегиясынын ыйгарым укуктарынан аша чапкандыгы жана ал чыгарган жогорудагы көрсөтүлгөн чечимдин укукка ылайыксыздыгы жөнүндө күбөлөндүрөт деп айтылат маалыматта. Аталган участоктун наркы мамлекеттик административдик имараттарга жакын жайгашкандыгын эске алуу менен 97 миллион сомго бааланган. Керектүү юридикалык процедуралардан кийин аталган участок мыйзамда белгиленген тартипте Нарын шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлгөн. Министр кышында электр энергиясына чектөөлөр болбойт. Быйыл күз-кыш мезгилине даярдык жакшы болгондуктан электр энергиясын маал менен өчүрүү жана чектөөлөр киргизилбейт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев жогорку кеңеште маалымдады. Министрдин айтымында, эгерде электр линияларына күч келсе, жабдууну сактап калуу үчүн жөнгө салына турган иштер жасалат. Чектөөлөр болуп калса, ЖМКлар аркылуу алдын ала билдиребиз, бирок азыр кайсы жерде электр кубатына күч келип калаарын билбейбиз да. Жакында биринчи радиого маек берсем, кээ бир маалымат булактары 1,5 саатка өчөт экен деп жазып жиберишиптир. Мындай болбойт. Эгерде күч келип калган болсо, фидерди башкага отуруш үчүн гана өчүрөбүз. Быйыл энергетиктер кышка жакшы даярданды, дейт министр өз сөзүндө.